Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly görüşçüler, kadırlı mekendешler. Бүгүндөн баштап иншаллах, Аллах буйрса Аллахтын жардамы менен жаңы бир долбоордун үстүндө турабыз. Бул долбоор Куранды туура окуу деген аттуу долбоорду Аллахтын жардамы менен баштамакчыбыз. Буга чейин баарыбызга белгилүү болгондой Куран алфи сабагын анын ичиндеги ар бир тамга менен кеңири таанышып, тамгалар бири менен кошуп окуган туура эрежелерин үйрөнүп өткөнбүз. Ал эми бүгүн болсо Аллах буйрса адатта көп окуган, намаз ичинде окуган, намаздын сырткары көп окулган 10 сүрө жана ошондой эле намаздыктар, тагыраак айткан намаз ичиндеги окула турган ат-тахият, салават, сана, кунут дуасы, ошондой эле рүкү саждада айтыла турган тасбихаттардын ар бирине кеңири токтолуп өтөбүз. Тагыраак айтканда, туура окулуш кандай болот жана ошол тасбихаттарды, ошол сүрөлөр окууда кайсы тамга өзгөчө көңүл буруш керек, жана кайсыл жерлерден көбүрөөк каталар чыгат, мына ошонун баардыгысын иншалла Аллах буйрса Аллахтын жардамы менен ар бирине кеңири токтолуп өтөбүз. Анда эмесе мына бүгүнкү сабагыбыз Аллах буйрса ушул көрүп турганыңыздардай Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Муну тажвид илиминде истиаза деп айтат, же таавуз деп эки түрдүү атаса боло берет. Анткени тажвид эрежеси боюнча алымдарыбыз айтуусуна караганда Куран окуудан алдын истиазаны айтыш. Тагыраак айтканда Аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп айтыш бул мустахаб болот. Ошондуктан ар бир Куран окуучу адам Куран окууну каалаган учурда эң алгач мына ушул истиазаны айтат. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызда ушул истиазаны окууда кайсыл сөздөрдөн жана кайсыл тамгалардан көбүрөөк ката кетет жана өзгөчө кайсыл тамгалар көңүл буруш керек, мына ошого токтолуп өтөбүз. Анда эмесе баштадык. Эң алгач истиазанын башында эле бизге бир аз татаалдыкты, кыйынчылыкты пайда кыла турган тамга келип калды. Бул айын тамгасы. Мында көрүп турганыңыздардай, бул айын тамгасы. Айын тамгасы бул көпчүлүк тилдерде кездешпегендиктен, ошонун катарына кыргыз тилинде дагы бул айын тамгасы кездешпейт. Ошо бир аз татаалыраак болот. Эми айын тамгасы каяктан чыгат? Туура окулушун айта кетсек, аузу, аузу. Эми чыкпаган сүрөтүн, айын тамгасы чыкпай калган сүрөтү аузу, аузу деп айын тамгасы чыкпай калат. Ошо айындын чыгарышын жолу мына ушул алкымдын ортосунан васаттул халк деп коет, алкымдын ортосунан чыгарабыз. Аузу, аузу, набуду, аузу, у деп мына ушул айынды чыгарганга өзгөчө көңүл бурабыз. Андан кийинкиси, муну эстеп калдык. Андан кийинкиси бул зал тамгасы. Зал тамгасы, зал тамгасы. Бул дагы көпчүлүк тилдерде адатта кездешпейт. Ошонун катарына кыргыз тилинде дагы, кыргыз тилинде зынын бир эле тамгасы бар. Бир эле түрү бар, з тамгасы. Ал эми араб тилинде экөө. Араб тилинде зай тамгасы, з деп коет. Экинчиси ушул зал тамгасы. Зал тамгасын айтканда тилдин учу кашка тишинин учуна тийген жерден чыгат. Аузу, аузу. Мындайча айтканда тилдин учу кашка тишинин учуна бир аз алдараак чыгат, көп эмес. Ошого аузу. Бул тамга ар бир адам чыгара алат. Болгону буга көнбөгөн себептен аузу деп з менен айтып алган учурлар көп эле кездешет. Андан кийинкиси биллахи. Мына ушул жерге көңүл бурабыз. Биллахи бир аз созулат. Биллахи созулбай калса бул да ката болот. Ошого биллахи деген Аллах сөзүн айтып атканда мына ушул жерден созулма тамга бул жерден көрүнбөйт, бирок ошол окулушта айтылат. Ошол себептен биллахи деп ушул жерди созобуз. Жазып коелу. Созо. Андан кийинкиси көңүл бура турган тамгалардын бириси мына ушул ха тамгасы. Ха тамгасы бул дагы көпчүлүк тилде, анын катарында кыргыз тилинде да жок тамгалардын бириси. Араб тилинде болсо ха тамгасы 3 түрү бар. Алкымдын эң түп жагына чыгат турган ха, мына ушул ха, бул алкымдын эң түп жагына чыгат. Бул мына биринчи ха болду. Экинчи тамгасы болсо бул экинчи ха бул алкымдын ортосунан чыга турган тамга. Ха, айындын шериги. Айын ха деп коет. Бул алкымдын ортосунан. Үчүнчүсү ушу окшош эле жазылат. Бул Куран алфисине өткөнбүз. Бул хо. Жоон болуп кырылып чыгат. Жоон болуп кырылып чыгат. Эми биллахи дегенде ушул үчөөсүнүн кайсысын айтабыз? Ушул үчөөсүнүн ичинен мына ушул 2 менен 3 айтылбайт. Биллахи бул ката 2 менен айттык. Же биллахи кырып айттык. Бул да ката 3-чү болду. Ошо биринчиси мына ушул менен айтабыз. Ошого муну айтканда биллахи, биллахи
деп мындай бул тамал көбүнчө чарчап келип эс алып отурганда чыга турган тамгалардын бириси. Ошого биллахи алкымдын эң түп жагынан көкүрөккө жакыныраак жерден чыгарабыз. Бул Аллах буйрса түшүнүктүү болду дейм. Андан кийинкиси минаш шайтон. Мына ушул я тамгасы. Биз көңүл буруп турган тамгалардын бириси. Минаш шайтон. Көпчүлүк учурларда шашпай угуп байкап көрсөк, минаш шайтонир рожим деп. Минаш шайтонир рожим деп, шаю деп мындай дома менен айтылып болот да. Бул ката. Ошого минаш шайтон. Я тамгасы сүкүндү, ушуга көңүл бурабыз. Дома менен айтпайбыз. Минаш шайтон. Катасы кайсыл болуп атат? Катасы бул жерде минаш шайтон, шайтон деп ушундай бир ката пайда болот. Ошого ушул я тамгасына көңүл бурабыз. Эмне үчүн ушундай ката болуп калат? Анткени андан кийин то тамгасы келип атат. То тамгасы бул тамгалардын ичинен жоон тамга болуп эсептелет. Мына ошол себептен я тамгасы ичке болуп, андан кийин жоон тамга келген себептен я тамгасы сүкүнмес домма окшоп айтылып калат. Шайтон депчи. Ошого тоо тер жери шайтон. Яга сүкүнмөй окуйбуз. Андан кийинкиси то тамгасы. То тамгасы дагы бул та эмес, ошол та тамгасынын жоону то. Муну то деп айтабыз. Албетте муну дагы ашыкташтын кажети жок деп ойлойм, анткени бул Куран алифбесинде кеңири айтып өткөнбүз. Андан кийинкиси өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай нун тамгасынын ушул касрасы. Шай минаш шайтонир рожим деп менен айтылып калат. Катасы минаш шайтонир рожим деп менен айтылып калат. Ушул ката. Икис кылып койдук, дагы бир икис кылып коелу. Минаш шайтонир рожим бул ката. Турасы ушул касрага көңүл бурабыз. Шайтонир рожим, шайтонир рожим деп нундун касрасын, исин ачык чыгарып айтабыз. Аш-шайтонир рожим. Андан кийинкиси мына ушул жерде көңүл бура турган жерибиз таштит. Ро тамгасын таштитин билдирип айтабыз. Шайтонир рожим. Нир рожим эмес, нир рожим деп ошол ро тамгасына таштитин билдирип чыгарып айтабыз. Эми сабагыбыздын аягында каталарыбызды жыйынтыктап коелу. Алгач көрүп турганыңыздардай айын тамгасы, айын деп, аузу деп айын тамгасына жана вал тамгасына көңүл буруп айтат экенбиз. Аузу, анан биллахи дегенде Аллах сөзүн созобуз. Биллахи ханы чыгаруу менен биргеликте, анан минаш шайтонир рожим. Жыйынтыктап туура окулушун окуп берейли. Аузу биллахи минаш шайтонир рожим. Аллах таалам бардыгыбызга мына ушул Курандын ар бир сөзүн, сүйлөмүн, тамгасын туура талаптагы окуган Аллахтан мүмкүнчүлүк берсин. Албетте бул ошол Куранды туура окуй, үйрөнүү долбоорун алгачкы сабагы. Мындан кийинки сабактарда биз иншаллах Аллах буйрса бисмиллахир-рахманир-рахим басмала кандай туура окулат, андан кийин Фатиха сүрөсү жана андан кийин жана башында айтып өткөндөй 10 сүрө жана намаздыктардын ар бирин Аллах буйрса токтолуп өтөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар.